Салам достор, эгерде менден бактылуу жашоо үчүн эмне керек, бир гана нерсе айт деп суранса, мен бир нерсени айтмакмын. Бул адамдын жогорку өздүк баасы. Эмне үчүн? Анткени жашоодогу бардык чөйрөлөр адамдын өздүк баасынан көз каранды. Мисалга алалы, үй бүлөдөгү орду. Өздүк баасы жогору адам өзүн каалаган адам менен жашайт. Өздүк баасы төмөн адамдар баягы кыргызча айтканда чыдап жашайт. Мейли эми, ушуга да шүгүр. Эптеп бир күйгө тийип алайын, жептеп бир аял алайын. Эптеп бир төрөп алсам болду. Мейли эми акча таап атпайбы, жүрө берсин. Элдин мындан деле жаман аял менен жашап атат деген сыяктуу актануулар менен жашайт. Өздүк баасы жогору адам өзүнүн сүйгөн жумушунда, же болбосо сүйгөн иши менен алектенет. Ал эми өздүк баасы төмөн адамдар көбүнчө кайра эле чыдап иштейт. Жетекчисине арызданат, жумушуна арызданат, айлыгынын аздыгына арызданат, бирок ошол жакта иштегенди уланта берет. Эмне үчүн? Анткени төмөн өздүк баасы андан жогоркуга жол бербейт. Өздүк баасы жогору адамдар башка адамдар менен сонун мамиле түзө алат, оңой эле мамиле түзө алат. Өздүк баасы жогору адамдарга башка адамдар дагы тартылып турат. Дайыма алар менен алардын жанында болгусу келет, мамиле түзгүсү келет, чогуу иштешкиси келет. Ал эми өздүк баасы төмөн адамдар үчүн башка бир адамдар менен мамиле түзүү өтө кыйын. Ал түгүл үй бүлө ичинде дагы өзүнүн жакындары менен мамиле түзүү абдан кыйын. Алар дайыма өзлөрүндай төмөн ойлошот. Ой, ал мени иштешкиси келбейт, ой, ал мени карабайт, ал менен мамиледе болгусу келбейт деген сыяктуу өзүнүн бир чектеген баягы установка же болбосо программалар болот. Дагы бир кызык нерсе, өздүк баасы төмөн адамдар ушакты көп айтышат, башка адамдарды көп сындашат. Сиздер ушундай бир окуяга, кыдалга көп болдуңуздар беле? Кээ бир адамдар бир адамдын жүзүн да көргөн эмес, телевизордон көрүп калышы мүмкүн, же болбосо бир соц тармактардан көрүп калышы мүмкүн, же бирөөнүн айтканын эле угушу мүмкүн, өзү эч качан мындай туш болгон эмес ал адамга. Бирок ушунчалык отуруп алып сындайт, жамандайт, кыскасы ушактайт. Анан бул жерден бир нерсени түшүнүү керек. Бул адамдар өздүк баасы төмөн адамдар. Өздүк баасы төмөн болгон үчүн башка адамдарды ушактоо, сындоо, жамандоо аркылуу алар кайсы бир деңгээлде мындай өзлөрүнүн позициясын, же болбосо ордун жогору көтөрүп алгысы келет. Ошондуктан мындан кийин ушак айтып жатканда өзүбүздү байкайбыз, же болбосо башка бирөөр ушак айтып атса, анализ кылабыз. Демек бул жерде өздүк баа деген фактор ойноп жатат. Дагы бир кызыктуу фактор, же болбосо кызыктуу кырдаалды алсак болот өздүк баага байланыштуу. Мен бир нерсени байкадым. Өздүк баасы жогору адамдар жаныбарлар менен дагы аябай сонун мамиле түзө алышат. Мисалы үчүн өздүк баасы жогору адамдардан иттер мындай арылдап үрбөйт, каппайт. Мисалы үчүн ат мингенде мен ушуну көп байкайм. Өздүк баасы жогору адамдар мындай ат үркпөйт. Мындай жашынакай болуп эле, жоош болуп эле туруп берет да. Бирок ошол эле ат өздүк баасы төмөн адам, башкача өзүнө ишенимсиз, адам ошол эле атты мингенге аракет кылганда, ал кандайдыр бир кыялын көрсөтүп, укпай, азолонуп, чапчаң. Көрдүңүздөрбү, канчалык деңгээлде өздүк баа жашоодогу биздин ордубузду, жашоодогу биздин өзүбүздү кандай сезебиз жана башка адамдар бизди кандай кабыл алат. Ушунун бардыгы ушул бир эле түшүнүк өздүк баадан көз каранды. Ошондуктан бир гана жол бар. Өздүк бааны көтөрүү гана керек, өздүк баа менен иштешүү керек.